Кыргыз Республикасынын баатыры, көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмер Исхак Разаковдун кызы Элмира Разакова, небереси Берк Разаков менен бирге атасынын туулуп өскөн жери Баткен облусунун Лейлик районуна келди. Жогорку кеңештин депутаты Ысманали Жураевдин демилгеси жана колдоосу менен уюштурулган бул сапар аймак эли үчүн көптөн күткөн өзгөчө мааниге ээ окуя болду. Ардактуу конокторду Баткен облусундагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тургундар жылуу тосуп алышты. Эжебиз мына 83 жашта. Биз Исхак Разакович мына Кыргызстанга келгенде биздин кыргыз жергесинде кот түштү деп айтылган экен. Ошол абабыздын урпактарын алып келип, дагы бир жолу элек жергесинде Кыргызстанга Кудайым буйрса жакшы кот түшөбү деген ниет менен мына эжебизди алып келип, өзүнүн жерин, өзүнүн эли менен кайрадан бир жолу жолуктуруп, жакшы маанайда мына иш-чараны өткөрүп атабыз. Элмира Разакова сапарын эң оолу атасынын туулган айылы Коросонго баруудан баштады. Ал жергиликтүү тургундар жана жетекчилер менен биргеликте Исхак Разаковдун күмбөзүнө барып, Куран окутуп, улуу инсандын арбагына багыштап дуба кылды. Бул сапардын ар бир иримеми өзгөчө мааниге ээ болду. Элмира Разакова үчүн бул атасынын басып өткөн жолуна кайрадан кайрылуу болсо, Лейлек эли үчүн улуу инсандын урпагы менен жүз көрүшүп, ага болгон сый урматын билдирүүгө берилген баалуу мүмкүнчүлүк болду. Биз сиздин атаңызды өмүр бою сиздин атаңыз менен сыйлыктанып, сиздин атаңыз менен биз даңктанып, анан мактанып келебиз. Ушул киши бизге өзгөчө, ар бирибизге өрнөк болуп, ушул жасап кеткен, айтып кеткен, ушул бизге ар бир сөзү, аткарган жумушу бизге үлгү. Жолугушууда Исхак Разаковдун өмүр жолу, мамлекетти өнүктүрүүгө кошкон эбегейсиз салымы жана элине ак кызмат кылган ишмердиги кеңири эскерилди. Анын өмүр жолу бүгүнкү күндө дагы мекенчилдиктин, ак ниет эмгектин жана элге кызмат кылуунун бийик үлгүсү катары бааланат. Мындай сабагай жүргөн. Көз тийип кетип жүрбөсүн. Андан соң Элмира Разакова райондук борбордук китепканага жана Исхак Разаков атындагы музейге барып, атасынын өмүрү жана мамлекеттик ишмердигин чагылдырган экспонаттар менен таанышты. Музейде анын жеке буюмдары, архивдик сүрөттөрү жана тарыхый документтери бүгүнкү күнгө чейин кылдат сакталууда. 2017 жылы Исхак Разаков фондунда азыр өзүбүздүн агабыз Дамирбек Осмонов жетектеп келет. Кыргызстан дин алымдары Исхак Разаковду ажы кылып келгендиги тууралуу документ сакталып турат. Мен кече жакында Бишкектеги үй музейине да барып, ошол жерде айланып көрүп чыктым. Ошол жерде пианино туруптур. Бул жерде 60-жылы юбилейин, 50 жылдык юбилейин белгилеп аткан учуру. Музейдеги жолугушуу Элмира Разакова үчүн өзгөчө толкундануу менен коштолду. Атасынын өмүр жолу ушунчалык аярлык менен сакталып, элинин жүрөгүндө жашап жатканын көргөндө, ал ыраазычылыгын жашыра алган жок. Чоң рахмат. Бүгүн менин улуу күн. Кудайга шүкүр көрдүм атамдын музейинен. Мен ошондой конуп турам, сөз жок. Мен эч качан ойлеген жокмун, ошондой сулуу, таза, ачык атамдын музейине кирип турам. Баары атамдын турмушу ушул ачык команда көрсөтөсүз. Дагы Алла Таала силерге 100, 200, 1100 жыл берсин силерге, сиздин балдарга, сиздин тууганга. Биздин музейге кечирип коюңуз, мен айтам, биздин музейге мен өзүм колумдан көп документтер бердим. Элмира Разакованын Лейлек жергесине болгон бул сапары расмий иш-чарадан алда канча кеңири мааниге ээ. Бул муундарды бириктирген, тарых менен бүгүнкү күндү байланыштырган өзгөчө жолугушуу болду. Лейлек эли үчүн бул күн улуу инсандын кызы менен жолугушуп, жүрөктөгү терең урмат сыйын жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берсе, Элмира Разакова үчүн атасынын эл арасындагы кадыр баркы бүгүнкү күнгө чейин бийик сакталып келе жатканын өз көзү менен көргөн унутулгус күн болуп калды. Улуу инсандын элеси элдин эсинде жашап турганда, анын өрнөктүү жолу да түбөлүк
өмүр сүрө берет. ربك رب العزة عما يصفون